Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, маанилүү маектин кезектеги чыгарылышы эфирде. Сиздер бул берүүнү түз эфирде көрөсүздөр. Аны мен Назгүл Абдрахманова алып барамын. Жалпыңыздарга маалым болгондой эле биз бул берүүнүн алкагында бир теманы тандап, ал теманы кенен отуруп талдайбыз. Бүгүнкү биздин темабыз жеңилдетилген насыяны кимдер ала алат? Бул суроого жана дагы бул негизи эле жалпы маалыматты биз келген коногубуздан алабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Абдиев Азамат Акбаралиевич, Элдик банктын насыя берүү боюнча жетектөөчү адиси жана азыркы учурда насыя бөлүмүнүн убактылуу жетекчиси. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык, биз жогоруда телекөрүүчүлөргө айткандай эле бул теманы биз кенен отуруп, эркин баарлашып, мүмкүн болушунча ачып берели. Алгачкы эле суроо мындай болсун. Негизи эле жеңилдетилген насыя деген эмне? Анын кадимки насыядан айырмачылыгы кандай болот? Саламатсызбы? Жеңилдетилген насыя жана кадимки насыядан айырмасы, сиз айткандай, кадимки насыя бул банктын өзүнүн каражатынан берилүүчү насыялар. Жеңилдетилген насыялар бул мамлекет тарабынан келген жеңилдетилген насыялар болуп, айырмасы ошондо. Анан айтсаңыз, ошо жеңилдетилген насыялар негизинен кимдерге берилет? Кайсы категориядагы жарандар алышат? Жеңилдетилген насыя бул негизинен кардардын иштеген багытына жана түрүнө, ишкерликтин түрүнө карап, жеке жактарга жана юридикалык жактарга, дыйканчылыкка жана мал чарбачылыкка берилет. Ушул жеңилдетилген насыяны сиздердин банк аркылуу кимдер алышты? Буга чейин алыштыбы? Жеңилдетилген насыяны бүгүнкү күндө алышты. Жеңилдетилген насыя боюнча ФСК 13 деген продукт боюнча 2025 жылды бүгүнкү күнгө чейин жалпысына Баткен областы боюнча 122 миллион 38 миң сом 943 сом бөлүнүп, ошонун бардыгы элдерге таратылып берилди бүгүнкү күндө, мал чарбачылыкка жана дыйканчылыкка деп. Ошондой эле жеңилдетилген лизинг боюнча дагы каралган, ал боюнча дагы 1 миллион 129 миң 200 сом бөлүнүп, бүгүнкү күндө жалпы ФСК 13 продуктусу боюнча жеңилдетилген насыя элдерге таратылып бүттү. Ошондой эле КПК продуктасы боюнча 6%, бул дагы атайын мамлекет тарабынан берилген жеңилдетилген дыйкандарга, ошондой эле мал чарбачылык кылган жарандарга бөлүнүп берилип, бүгүнкү күндө бунун дагы жалпы 149 клиентке 158 миллион 314 миң 726 сом таратылып берилди. Бүгүнкү күндө убактылуу КПК продуктасы боюнча акча түшө элек. Ошону эгер түшүп калса 6% жеңилдетилген насыяны дагы берүүнү улантабыз. Андан сырткары бизде бүгүнкү күндө берилип жаткан жеңилдетилген насыя боюнча СОС контракт 2 продуктасы боюнча 200 миң сомго чейин берип жатат бүгүнкү күндө. Бир эле кардарга 200 миң сомго чейин бересиздер. Бир эле кардарга 200 миң сомго чейин. Аталышы СОС контракт 2 экен, бул кадимки СОС контракт менен байланыштуу эмеспи? Бул СОС контракт 2 продуктасы бул атайын бизге СОС защитадан список берилет, кардарлардын тизмеси келет бизге. Ошол келген тизмелер боюнча биз чалып байланышып, кайсы кардар ошол тизмеге кирген болсо, ошолорго керектүү документтерди айтып, биздин офиске келсе, 200 миң сомго чейин бүгүнкү күндө каржылай баштадык. Бул тизмедеги адамдар ошол мекемеге буга чейин өздөрү кайрылган болушабы, же алар кардарларга ушул насыяны, жеңилдетилген насыяны алсаңар болот деп сунушташкан болобу?
Бул насияны буга чейин бизге тизмедеги адамдар жадагы соцзащитадан келет дедик го сизге список боюнча. Ошону соцзащита ушул элдерге өзү сунуштайбы же элдер ага барганда силер банк аркылуу ушундай насияны алсаңар болот деп алар айтышабы? Ал жагын билбейт экен. Сизге маалым эмес? Бизге маалым эмес экен. Бизге бүгүнкү күндө ошол жактан даяр список келет. Ушул кардарлар бүгүнкү күндө биздин банкка ушул кардарларга бергиле деп бизге даяр список келет. Ошол списоктун негизинде гана бере алабыз. Списокто жок адамдарга биз карай албайбыз. Ошол соцзащитанын списоги боюнча эле иштейбиз биз. Ал жагы бизге маалым эмес. Кимдер? Түшүнүктүү. Анан жеңилдетилген насыялар ушуну менен бул жыл ичинде бүтөбү же дагы барбы? Соцконтракт 2 деп айтат. Эми жеңилдетилген насыя боюнча соцконтракт 2 бүгүнкү күндө иштеп жатат, берип жатабыз. Мунун эмеси КПК боюнча айттым го жанагы. КПК боюнча дагы акча каражаты түшөт деп айтышкан. Ошол түшсө дагы кайра 6%дык насыяларды бере баштайбыз. Жеңилдетилген. Андан сырткары жеңилдетилген насыя бүгүнкү күндө берилип жаткандар бул жеке ишкерлерге обороту, жылдык обороту 8 миллиондон жогору 30 миллион сомго чейинки кардарларга пайызсыз 3 миллион сомго чейин кредиттерди берип жатабыз бүгүнкү күндө. Анан жана эфирден сырт айтканда жаңы баштаган ишкер болбош керек дегенсиз, дагы бир талабын айтып Ооба, атсаңыз. мунун талаптары Жок дегенде? Кеминде 6 айлык иш тажрыйбасы болуш керек, үзгүлтүксүз. 6 айдан жогору ишкерлик менен алектенген ишкерлерге обороту 8 миллиондон жогору болгон ишкерлерди карап 3 миллион сомго чейин карап беребиз. Ал дагы ОЗК эмес, сөзсүз түрдө документ түрүндө салык кызматынын берген маалыматтын негизинде берилет, Ал сөзсүз түрдө ай сайынкы төлөнгөн салык алымдарды убагында төлөнгөн эмелер боюнча атайын бизге салык кызматынан декларацияларды алып келет, карызы жок деген справкаларды алып келет. Ошонун негизинде карап эгер 8 миллиондон жогору обороту болгон болсо 3 миллион сомго чейин карап беребиз. Андан сырткары бул 3 миллион сомду бергенде күрөө маселеси боюнча күрөө кыймылсыз мүлк коюлат. Үй, жер ушуларды койсо болот. 3 миллион сомго бир үй жетиштүү болобу? Эми үйдүн жайгашкан жери, абалына карап баланат ал. 3 миллион сомго, если үй жетпей калса, кошумча дагы жерини же башка жактан үйдү кошуп. Уна дагы жарайбы? Бүгүнкү күндө уна коюлбайт биздин банкта. Төлкө жалаң кыймылсыз мүлктү коебуз. 3 миллион сомго эгер үй жетпей калса, кошумча залог дагы башка жерлерин койсо болот. Же бир тууганы, башка адамдар кошумча коюп берсе боло берет. Ошол кыймылсыз мүлктүн баасын ким чечип берет? Кимдер болду ошол жерде? Кыймылсыз мүлктүн баасыны залог күрөөгө койгондо биздин атайын банктан адистер бар. Бул күрөөнү оценка кылганга, баалаганга, ошол оценка күрөөнү койгон залоговик бизде банктын сотрудниги, кызматкери, ошолор өздөрүнүн эмелери менен эсептеп чыгарып беришет. Түшүнүктүү. Келиңиз эми баары күткөн суроого өтөлү. 6% деп калдыңыз да, бул жеңилдетилген насыялар баары эле 6%дыкпы? Анан же мындан дагы жеңили барбы дегендей. Андан сырткары канча мөөнөткө берилет? Эми жеңилдетилген насыялар бул мамлекет тарабынан берилгендигине байланыштуу. Бүгүнкү күндө 6%дык, 10%дык, пайызы жок клиенттин, кардардын кылган ишине, бизнесине карап туруп, ошого карап туруп бөлүнүп берилет. Мисалы үчүн
азыр айтып атпайсызбы 6% КПК деп. Ал КПКны 6% жеңилдетилген эмеси 4 категорияга бөлүнөт. Биринчи категориясы бул физлицолорго 500 000 сомго чейин берилет. 300 000 сомго чейин без залога алса болот. Залог күрөөсүз. 300 000 ашкандан кийин 500 000ге чейин кыймылсыз мүлк коюп алат. Кредиттин мөөнөтү 3 жылга чейин. Экинчи категориядагылар булар 5 миллионго чейин алса болот. Ушинтип 3-чү категория, 4-чү категория болуп бөлүнүп кете берет. Булар суммасы отуру категориясы суммасы көбөйүп кете берет. Эң жогоркусу 300 миллион сомго чейин алса болот бул эмеде. Ушул насыяны алууда жарандар эмнелерди даярдашы керек, кандай документтер керектелет? Эми насыяны алууда ар бир категориясынын өзүнүн керектелүүчү документтери ар кандай болот. Аны биздин кеңсеге келсе толук кайсы категорияга туш келет, ошолорду аныктап, ошого жараша документтерин жазып беребиз биз. Анда эң жакшысы алгач эле сиздерге келип кайрылганы болушу мүмкүн. Биздин офиске келип кайрылса, ошол. Ушул насыя алууда аймактык бөлүнүү барбы? Мисалы үчүн Баткенде башка, Чүйдө башка, Ошто башка дегендейчи шарттарды же баары бирдейби? Эми бул аймактык өзгөчөлүктөр боюнча эгер бүгүнкү күндө мурда Баткенге башка эме колдоо иретинде деп алдын мурда келген. Бүгүнкү күндөгү жеңилдетилген насыялардын эч кандай бири-биринен башка областтардан өзгөчөлүгү жок. Бардык областтарда шарттары бирдей. Ошол кардардын кайсы областта ишкерлик кылган болсо, ошол жерден барып кайрылып алат. Мисалы үчүн кардар Бишкек шаарында ишкерлик менен алектенсе, ошол Бишкектеги биздин кеңселерге барып кайрылып ошол жакта бизнесин көрсөтүп алса болот. Ал жакта деле ушундай, Ооба, ал жакта. Түшүнүктүү. Эми ушул жеңилдетилген насыя, аны пайызсыз дегенди укканда көпчүлүк эле ошол насыя алгысы, бир ишти баштагысы, бир ишти бүтүргүсү келет эмеспи? Ал эми сиздерге келип маалыматты толук алганда бул мага туура келбейт экен, же болбосо болбогон кеп экен дегенде пикирлерин билдирип баш тарткандар болдубу сиздин иш тажрыйбаңызда? Албетте, мындай баш тартылган кардарлар болот. Бунун негизги себептери кардардын иш жүргүзүүсүндөгү өз убагындагы тапшырылган салык кызматына тапшырылган, мисалы үчүн ай сайынкы төлөмдөрү, 3 айда бир кварталда төлөнө турган, тапшыра турган отчетторуну, ошолорду өз убагында аткарылбаса, же биз суралган ошол документтерди алып келе албай, мисалы үчүн жерди арендага алып иштетсек, клиент ошону менен жердин ээси менен кардардын экөөсүнүн ортосундагы договор арендасыны талап кылабыз. Ошону эгер убагында экөөнүн алып договорун алып келе албаса бизге, ошондой кемчиликтерден улам ала албай калышы мүмкүн. Анан мындай да, бул насыяны алды, анан дыйканчылыкка, багбанчылыкка, жешкерликке деп айтып атабызбы? Дыйкандын түшүмү болбой калды дейли. Анан дыйкандын түшүмү болбой калды. Ал эми мал чарбачылыгына жумшаган адамдын малдары кокустук болуп өлдү. Ушундай учурларда түшүндүрүп келгенде, төлөй албай калганда өз учурунда банк тарабынан колдоо болобу? Албетте, мындай учурларда банк тарабынан сөзсүз түрдө колдоо болот. Мындай учурларда биринчи банк кардар менен жолугуп сүйлөшүп, өзүнүн абалын, банктын өзүнүн сунушун айтат. Банк ал кардарга ушундай бизде реструктуризация, пролонгация деген эмелер бар. Графиктерин жылдырып, мөөнөтүн узартканга келишим түзүп, жылдырып турсак болот. Канча убакытка жылдыра алат ошондойдо?
Эми анын кандай бизнесинин канчалык эме болду, зыян тартты, кайсы убакта кайра жандана баштайт, ошого карап суроогуну клиент менен ортодо чечилет ал. Демек, ошол жагдайга карайт. Жагдайга карап чечилет ал. Ал эми мындай учурлардагы болобу, жоопкерчиликсиз болуп, өз учурунда төлөбөй, унутуп калды, болбогон шылтоолор менен ушундай кардарларда кездешеби? Андай кардарда кездешет. Кээ бир кардарлар унутуп калып, же сырт жакта болуп калат, же башка болот. Андайларда түшүндүрүү иштери жүрүп, эгер сырт жакка кетсеңиз же башка шаарда болуп калсаңыз, биздин телефон аркылуу атайын приложениялар менен өзүңүздүн кредиттик кодуңузду терип, ошол жерден төлөп койсоңуз болот деп түшүндүрүү иштери жүрүп. Үстөк пайыз кошулбайт. Эгер клиент договордо көрсөтүлгөн мөөнөтүнөн өтүп кетсе, үстөк пайыз кошулат. Процент пенялар эсептелинет. Эгер ошону билбестен, клиент түшүнбөстөн эме болуп калса, аларга сөзсүз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, түшүндүрүп коюлат. Анан айтсаңыз, ушул насыяны жеке керектөөгө да алса болобу? Эми бул жеңилдетилген насыялар негизинен жеке көрөктөөлөргө берилбейт. Бул бизнести өнүктүрүүгө, мал чарбасын өнүктүрүүгө, айыл чарбасын өнүктүрүүгө деп атайын багыт менен берилет бул насыялар. Жеке керектөөлөргө эгер кардар кааласа, банктын өзүнүн кредит берилет, жеке керектөөлөргө берилүүчү атайын кредиттер бар. Ошолор боюнча түшүндүрүп беребиз. Ушул насыяны алып, ишкердигин ийгиликтүү жүргүзгөн кардарларыңыздан мисал келтире аласызбы? Анын аты жөнүн дебейбиз, кайсы ишкердикти ийгиликтүү алып кетти, кайсыл ишкердикти баштап жүргүзүп кетсе болот? Мисалы, телекөрүүчүлөр арасында бир ишти баштасам, кошумча жумуш кылсам деп, бирок эмнеден баштаарын билбей турган болсо, ошол сиздердин ийгиликтүү иш алып барып жаткан кардарларыңыз мисал болобу деген ойдо сураганым да. Албетте, бул жеңилдетилген насыя берилүүдө кардарлар ийгиликтүү иш алып баргандар арбын, көп учурда кездешет андайлар. Себеби булар жеңилдетилген насыяны алууда бизнес пландарын жазып, өздөрүнүн шарттарына карап, пландарын түзүп, ошого жараша насыяны алып туруп, максаттуу түрдө пайдаланат. Мисалы үчүн, мал чарбачылыгына алса, ошол бизден алган насыяны малды алып, өзүнүн малынын санын көбөйтүү максатында, мал чарбачылыгын өнүктүрүү максатында алса, ошол алган насыялардын негизинде бүгүнкү күндө малдарын көбөйтүп, бизнесин өнүктүргөн клиенттер арбын. Андан сырткары да кандай мисалдарды айта аласыз? Кардарлар ушул жумушка жумшаймын, ушул ишти баштаймын деп келгенде айтышат да, документте бекитилет да, туурабы? Ооба. Ошолордон айтып өтсөңүз. Азыр эми мал чарбачылыгы айтылды, багбанчылыкты айттык буга чейин, маалымат берип атканда. Мындан сырткары өзгөчө да кайсы жумуштарды жасаса болот экен? Буга чейин берилген насыялар боюнча, жеңилдетилген насыя боюнча жеңилдетилген лизингтер берилди бизде. Айыл чарба техникаларын алганга, тракторлорду алганга, ошондойлорго берилип, бүгүнкү күндө алар ийгиликтүү иштерин жүргүзүшүүдө. Ошондой эле жеке бизнестерини, өзүнүн ишкерлигин өнүктүрүү максатында магазиндерин чоңойтуп, товарларын көбөйтүп, бардык эле тармактан ошол жеңилдетилген насыянын кандай максатта келген болсо, ошол кардардын кайсы түрүнө киргенине карап, мисалы үчүн бизнес кылгандарына бизнес продуктларды сунуштап, мал чарба кылгандарга мал чарбачылык боюнча продуктларды сунуштап, ар бирини багыттарына карап бөлүштүрүп берилет. Ушундай сиздерде адис барбы? Жеңилдетилген насыя болсун же кадимки насыя болсун, алууну каалагандарга кеңеш берүүчү адис.
алгач эмне кадамдан баштасам деп барып кайрылгандарга адистер ушинтип жардам берип, жол жобосун көрсөтүп кеңеш беришеби? Эгер кардарлар насыя алууну каалап, биздин офиске барса, албетте биздин кредиттик бөлүмгө келсе, бардык ошол жерде иштегендерибиз керектүү маалыматтарды берип, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ыраазычылык билдиребиз. Эфир соңунда сизге эркин микрофон берели. Биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, темага байланышкан толуктоочу маалыматтар болсо, жеткирип алсаңыз болот. Азырынча суроом жок, жетип эле болду деп ойлойм. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү маанилүү маектин алкагында биз жеңилдетилген насыяны кимдер ала алат деген теманын тегерегинде маектештик. Бүгүнкү биздин коногубуз Элдик банктын насыя берүү боюнча жетектөөчү адиси, азыркы учурда насыя бөлүмүнүн убактылуу жетекчиси Азамат Абдиев болду. Бул берүү сиздерге пайдалуу болгон болсо, анда биз максатыбызга жеттик. Келерки берүүдөн амандашканча сак саламат туруңуздар.